Salamatçılar utma dügünüzдөр menen efirde uçur maselesi көрсөтүүсүнүн дагы бир кезектеги чыгарылышы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин бул маегибиз дагы түз эфирде обого чыгып жатат. Ошондуктан биздин студияга телефон чалып, биз азыр козгой турган, сөз кыла турган маселелердин тегеретесинде өзүңүздөрдүн ой пикириңиздер, сунуштарыңыздар, анан студиянын меймандарына суроолоруңуздар болсо кайрылып, биздин маекке аралашып кеткенге сиздердин толук мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. А телефонубуз болсо мурда дайымкыдай эле 67 11 41 телефону эл-фм радиосунун угуучулары дагы ушундай эле мүмкүнчүлүккө ээ. Алар дагы түз кошулуу менен биздин студиядагы маекти угуп жатышат. Биз бүгүнкү маегибизди кыргыз элинин элдүүлүгүн сактап калган баалуулуктардын салт сана нарк насил жөнүндө сөз кылууну ылайык көрүп, студиябызга республикабыздын эл баатыры, кыргыз эл жазуучусу, белгилүү жазуучу драматург Бексултан Жакиев агайыбызды, ошондой эле коомдук ишмер акын Рүстөм Кабылбековдорду чакырганбыз. Бүгүн Бексултан Жакиев, сиздердин да баардыгыбыздын балалыгыбыздын бир жаркын, жаштыгыбыздын бир жаркын күнү 1 майга түшкелип атат да. Баарыңыздарды ушул телекөрүүчүлөрдө дагы 1 май эмгектин майрамы менен куттуктайм. Анан 1 май дегенде кылт этип мындай бир нерсе эске түшүп атат да. Кыргыз эли кылычтардан кан таап, найзалар белинен сынып, батыштан чыгыш кудургап, чыгыштан батышка кудургуп турган жоокерчилик замандарда дагы. Андан кийин азыр эле биз ошол доордун майрам катары майрамда азыр бири-бирибизди куттуктап отурган, айтканына илебинен амбышып, айткандай дегендей болгон, бир кишини кудай кылып, бир улуттун тегеретесине калгандарын агыны кылып ээрчиткен советтик доордун учурунда дагы биздин элдин өздөрүнүн каада салты, салт санасы канчалык ошол жат дебесин деген ойлор айтылбасын, ошондой идея менен бизге киришпесин, бирок сакталып, анан бул элибиздин өзүн да сактап келгендиги маалымда. Анан биз өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүзгө ээ болуп, желегибизди көтөрүп, бизди башка элдер мамлекет түзгөн эл катары таанып турган учурда ушул биздин жанагы айтып аткан баалуулуктарыбыздын ал акыбалы кандай болуп атат? Биз өзүбүздү эмнеге пайдаланып атабыз? Биз өзүбүздү эмнеге коротуп атабыз деген темалардын тегеретесине сөз кылсакпы деп ушинтип олтурам да. Азыр ушул жана баалуулуктардын канча калды, канча жок, ушул тегеретесинде бир сөз козгоп берсеңиз, баштап берсеңиз сөздү. Мен дагы ушу бүгүнкү 1 май майрамы менен куттуктап кетейин. Эми биз ал майрамдын абдан шаңдуу учурунда жашап калдык, көрдүк, өттүк дегендей. Эми азыр календарда эле бир кызыл тамга менен белгиленип калып атат. Бирок майрам. Эми баалуулуктар дегенди биз орусчадан которуп алып айтып жүрөт окшойбуз. Ценность деп коет го, Чонун калькасы. Бул эми адабий тилге да кирип кетти. Эми адабий тилге кирген жок. Кирген жок. Бу ушул баалуулуктар дегенге менин оюмча каада салттар, расмий ырым-жырымдар кирет. Үрп-адат ушулардын баардыгы. Ушундан башталат. Биз ушуну жакшы билип алсак, өздөштүрүп түшүнсөк, анан жанагы сен айтып аткан нерселерге ары тереңдеп жылып кире берүүгө болот деген ойдомун. Маселен, адамдын туулганынан өлгөнүнө чейин, о дүйнөгө кеткенине чейин ушу каада салттар менен өзүнүн учурдагы ар бир учурунда ырымдары болот. Бала төрөлгөндө, бешикке салуу деген болот. Анан баланын кыркын чыгаруу деген болот.
40 günden keyin 40 günge çeyin жаңы төрөлгөн баланы бирөөлөргө көрсөтпөш керек. Эшикке алып чыкпаш керек. Бир нерсе урутпаш керек. Bunun себебин биздин баягы билимсиздеп жүргөн ата-бабабыз, энелерибиз, чоң энелерибиз илимий жактан билип алган. Себеби эненин ичинде жаткан бала назик шартта жатат да. Анан төрөлгөндөн кийин дароо эле айлана чөйрөсүнө көгөнө койбойт. Ошол көнүш үчүн 40 күн өтүш керек экен. Мана ошону түшүнүп, кичине калып алсын деп ушуну өткөргөн. Анан тушоо көзү деген. Тушоо көзү деген да мында да чоң жөн эле бала басып кетсин деген эмес. Чоң философия бар. Баланын тушоосун ак кара жип менен байлайт. Турайт. Ana ошону кесиш керек. Чуркап келген бала, балдарда. Себеби турмуш жалаң актан же жалаң карадан турбайт деген кеп. Ошол ак караны бала улам чоңойгон сайын ылгап билип, анан ошолордон акыл эс менен өтсүн деген сөз. Анан кийин мына жүрүп отуруп сөйкө салуу деген бар. Кызга сөйкө салуу болот. Ошону келечек турмушка берүү. Мунун өзү дагы чоң маданият. Анан турмушка узатуу. Кыз узатуу дейт. Эми бизде азыр бир бала болду. Şu жыйынтегинен баштап баланы бешикке салуу, тушоо кесүү, ушунун баарын азыр бизнеске айлантып ишти. Илгери муну тегеректеги ошо жердегилер менен эле анан ошо жердеги балдар эс тартып калган, чоңоюп калган, ойноп турган балдардын көңүл үчүн жасаган. Ошо балдарды ойноткон. Балдар ошо тойду, ошо той балдар үчүн жасалган. Биз азыр балдар үчүн бала элес аталат. Бирок келтеген ресторандарга өткөрүп атат. Бул эми менимче, мени бир тобу жакшы деле көрбөйт, жаман көрөт. Бул көйрөң дегендик, мактанчылык. Кыргыз эч качан байлыгы менен мактанган эмес. Анан турмушка чыкканы. Анан кийин мына мен бул жөнүндө макалада жаздым эле. Бир молдо радиодон дин боюнча берүү болсо эле, кийин болбой калды окшойт. Корреспондент менен сүйлөшүп атат. Анан ошондо молда айтып атат да. Бул баягы хиджабты акташ үчүн. Хиджабты кие бериш, салына бериш керек дегенде акташ үчүн. Бул кыргыздын кыздары кичинекейинен эле жоолук салынган дейт. Кичинекейинен жоолук салынган эмес. Жоолук, мен ошону угуп алып туруп анан макала жазгам. Жоолук күйөөгө тийгендин белгиси деп. Ал болсо такыячагыз деп айтылат. Жок, азыр мындай. Мына биз көрүп чоңойдум. Кичинекей кыздарга топу кийгизчү, үкүсү жок. Андан өйдөрөөк чоңоюп калганда үкүлүү топу кийгизчү. Анан дагы бой тартып калган кезде үкү тебете кийгизчү. Анан күйөөгө бергенде төрөп турган, күйөөсү өлбөгөн аялга, байбичеге жоолук салдырган. Жоолук салынган ошол эрге тийгендин белгиси. Андан кийин элечек болот, келиндин элечеги, аялдын элечеги, байбиченин элечеги болуп, ар биринин өзүнүн шарты бар. Анан мындай бир нерсени. Эми турмуш болот, кээ бир кыздар карадалы болуп,
kuyöge тийбей kalat da. Kuyöge тийбей, kuyu albay kalat. Oşonda bu başındagı ükü tevetey nüküsünü alıp salıp tevetey çalmaç. Anı da görgönler mesela bul kuyöge tiyeli eken mümkün biz balança alıp bersek mi degende. Anan kuyöden çıkıp gelgen kızdı. Kuyöden çıkıp gelgen. Kuyö ölüp kalabı je başka sebep menen ajrashıp ketip 4 gününe kayra gelse Kırgızdın madaniyattılığın okumuş. Kuyöden çıkıp gelgen kızı dep olay taytkan emes. Balançanın Joğulukçan kızı degen. Buna men bunun barın şul bilip alsak, bilip alsak, anan janagı tiyaktı biyaka çarpılganlar oylanau degen oyun var da. Men hazır ükü teveteygiyle dep ügüttөгüm gelbeyt. Jaraşsa, jaksa kiyiversin. Tak? Birok, ne? Kırgızdın özünün saltın, narkın biliş gerek. Malnayma o düğüne etken kişini arka düğüne uzatıyor. Biz bunu negizden İslam dinine to'ralab albatamiz. Kırgız bayırkı kalık. Bayırkı olgandan İslamga çeyinki dinlerдің bарын başımızdan ötkörgönbüz. Kırgız. Büt bарын ötkörgön. Anan akırı gelip İslamga toktadu. Kırgız. Bunu jönöle sözme söz bardığın 100% göçürüp algan emes. Kırgız özünün kulk minözüne, жүрүшүнө, mаңызына layıktap turup algan. Telefon çalıyor eken sorusunu bu koyulu. Anan kiyimge eklen tabi. Süydöndü bütün. Salamatçı mı? Sorumuzu veriveriңiz. Alo, саламатсыздарбы? Salamatçılık. Мен Бишкек шаарынан чыгып жатам. Гүлара. Ayta veriniz. Мен могу агайдын китептерин көп окуйм. Айткан сөздөрү, насаат сөздөрү абдан жакшы да. Ушундай аксакалдарыбыз арабыздан азайып баратат. Абдан өкүнүчтүү. Анан могу кыргыздын баалуулук нерселерин көп өзүбүз таратканга жардам бербей жатабыз. Ошону кантип таратсак, көп батыраак, элге жагымдуу. Мына балдарыбызды орусча окутуп коюп көп көңүл бөлбөй атышат да. Ошону кантип ушундай кылсак, сиз акылман киши эмессиз багай. Сиз ушуну айтып берсеңиз, биз үй бүлө, ар бир үй бүлөдөн баштасак абдан жакшы болот. Азыр эле бу киного тарта электе өзүбүзчө сүйлөшүп отурганбыз. Бу кемчилик кимде? Кемчилик өзүбүздө. Мына сиз эң туура айттыңыз. Рахмат сизге. Өзүбүздө болуп атат. Өзүбүз мына баланы үйрөтүү, балага тарбия берүү, анан могу ырым-жырым, салт-сана ушуларыбызды балдар эмес, чоңдор унутуп баратат. Ушуларды өзүбүз гана үйрөтүшүбүз керек. Анан ал эмес азыр өзүбүздүн эне тилибизди unutkан ahvalga gelip atабыз. Mına şaharda biraz ele ene taballar menen kırgızça söyleşet. Barыбыз эле ошо балдарыбызды эчип кетчү болдук. Орусча сүйлөсө биз да орусча сүйлөйбүз. Өзүбүздө кеткен кемчилик болуп атат. Жанагы суроо уктуңузбу? Ошол суроо жоопсуз калбасын. Кайсы суроо? Жанагы агай айтып аткан философиясы бар салт сананы элге бул керек деп атат да, элге кантип жайылтабыз деген нерсе. Бул киши туура айтып атпайбы? Мен мисалы үчүн бул кишинин айтып атканын улайын да, жана баш эң негизги нерсени айтып атат да. Бул кыргызда эң кастарлаган эмне баш кийим эмне? Бул баш кийимди жүктүн үстүнө коет кыргыз баш кийим. Мисалы үчүн жана Тамаранын убагында Грузиянын Сарицада деп атпайбы? Тамара, Грузиянын падышасы. Ошол убакта чечендер басып алат экен грузиндерди. Аны ошол убакта генерал деп атар элек кез экен, паша деген кез экен да. Тамара менен тиги өзүнүн пашасы менен келгенде айтып кеткен да, кандай салык төлөйбүз силерге дегенде дейт. Ошол убакта грузиндер да жанагындай чоң папаха кийишкенде, шоңшойгон. Дейт, чечендин эмес кылычын алып чыгып, кыят чаап туруп, биздин ушундай эле шапка кийип жүргүлө дептир да. Аны менен эмнени айткым келип атат? Мисалы үчүн мына кыргыздын ак калпагы биздики. Высоковайлочный айтып атпайбы орус тилинде Европа тегиздиктерине келди дейт.
ушул шоңшойгон кийиз калпак кийген эл келди. Ондай биздикинде болгон баш кийимди кийүү ар кимдин колунан келген айтып өтүп коеюн го турмуш. Жок, кайтып кетип калбасын. Ушул жерден эстеп турам. Сен агайга караганда жашыраксың. Келген оюңду ушул жерден токтотуп тур. Саламатсызбы, сизди угуп атабыз. Сурооңузду берип калыңыз. Алло, саламатсыңар. Саламатчылык. Саламатсыңар. Менин суроом мындай. Бек Султан Жакиевич, саламатсыз. Мен Шри-Ланкада болгон окуядан кийин на государственном уровне кабыл алышты. Аялдар беттерин ачып, жанагындай кара сараларды кийбей жүрүш керек деп. Эми баягы ИГИЛ андай мындай деп атабыз. Биздин мектептерде эле бизде вообще Кыргызстанда эле кички кыздарды жана сиз айтып атасыз, салпылдатып, шилпилдетип, жүдөтүп, иши кылып ушундай кылып атышат. Ошо балдардын өздөрү деле тигидеки бойго жеткенден чечип алса болот эле, эмне кылыш керек экенин. Ушул на государственном уровне ушуну караса болбойбу? Все-таки биз светский государствобуз. Анан кийин совсем эле деген бирдеме деселер тиги Кудайдан корк, андай мындай баарыбыз Кудайдан коркобуз, баарыбыз Кудай дейбиз. Ушул бул өкмөттүн уровинде, президенттин уровинде караса болбойбу ушул вопросторду? Же баарын эле ошо кой берип коебузбу? Не дейсиз буга? Бу өкмөттүн, бийликтин дагы түйшүктөрү бар. Алар көз салыш керек. Бирок баарын эле бийликке, өкмөткө doğruна өргөндө болбойт. Мына өзүбүздүн эле колубузда турган нерсени жазбай атканыбызга мен абдан кейим да. Бу айткан эле кеп. Кандай кийинет, балды кантип сүйлөйт, кантип тарбиялайт. Мына үйгө келген илгери кыргыздар ачарчылык учурда дагы мына биз ачарчылыкты согуш учурунда согуштан кийин да көрүп калдык. Кудай конок келип калат деп өзүбүз бир кесим этке зар болуп турсак, этти унга салып катып койчу. Кудай конок келип калат деп. Сен кимсиң деп сурабай туруп, тамак ашын берип, жай салдырып туруп анан жай сурачу. Азыр эми эшикти чырылдатса, үйгө кириңиз, наноос дейиңиз дебейт да кыргыз. Аны эми өкмөт айтып бериш керек. Аны өзүбүз жазышыбыз керек. Биз ошолорду жазап жүрсөк, ошондой эле балабыз ушундай болуш керек экен. Ушундай болот да. Биз өзүбүз жүрүм турумубузду, аны дайым эле сен мындай бол, андай бол деп какшай бергенден бала мыкты болуп кетпейт. Биздин эн атанын жүрүм турумунда кеп болот да. Жүрүм туруму таза болсо, адамкерчиликтүү болсо, ыймандуу болсо, анан жанагы өзүңөр айтып аткан кыргыздын баалуулуктарын сыйласа, маселен алдыга тамак келерин астында колго суу куюу болот. Азыр эми тиги суу кол жуусу жерлер бар да. Кээ бир учурда суу куюуга туура келет. Ошону балдарыбыз билиш керек. Бул өзү кичинекей эл сыяктанганы менен бул чоң маданият да. Сууле кою эмес, мунун өзү бата да бул. Суулган кишинин рахматын угуу, жакшы тилектерин угуу, мунун өзү да балдардын көңүлүн көкөлөтүп бир жакшы нерселерге барат. Сиз жана оюңузду улантсаңыз, папаханы кыячап. Анан ансыкандай мындай экен да. Туура айтып атпайбы? Мисалы үчүн маданият менен билимдүүлүк эки башка нерсе. Каада салт наркы бар эл болгонбуз да биз. Анан ошондо мына бүгүнкү күнү мисалы Кыргыздын эшиги жабык эмес, ачык турат. Ар бир кыргыздын үйү мейманкана болгон. Бул туура айтып атат. Кыргыз оокат мейманга катчы, үйүнө бербейт, мейманга коет да. Анан мындай карап отурат, мамыны эшик тушка байлайт да. Эгерде ошо түшкөн жигит, эгерде камчысын ээрдин кашына илип келсе, бул чай иче конок. Анан баш кийимине карап, анан төрдү көрсөтөт же немени көрсөтөт же улаганы көрсөтөт да. Эгерде эки жагы жырык калпак кийип келсе, анын төрдү көрсөтөт. Туюк калпак кийип келсе, койчу, уйчу, бадач турбай деп ылдыйраак көрсөтөт. Асты жырык кийип келсе, жаш бала экен, анда өзүнүн ордун көрсөтөт. Эгерде ошол эле камчыны ошо ээрдин кашына илбей, куруна сайып кире, өтүгүнө сайып кире кийсе, бул жата конок.
Чай-пай ичилгенден кийин тамактын камын көргүлөйт алдагы жана баш кийимине карап туруп калат. Ички маданияттын эмеси да. Эгерде камчыны уштап келсе, бул доочу келди. Кадимки эле чай берилет, баары кылынат, анан сөзгө даярдана баштайт. Эгерде биз бала кезден ушул камчы сүйрөө деп. Камчы сүйрөп келсе эле ий чыгат, уже жоготуу болду деген кеп. Эгерде камчынын жон мойнуна салып келсе, анда колду куруп келди. Колду куруп келгенге баардык неме кечирилет, күнөө. Анын эң негизгиси жана байке агай туура айтып атат, эч качан кыргыз сен кимсиң, каяка баратасың, кимсиң деп сураган эмес, сүйлөй отур дейт. Кааласа ошо киши айтат, ал ким экенин, каяка баратканын каалабаса, жанагы чайын ичет, же тамагын ичип туруп жылып кете берет да. Анан бүгүнкү күн карап атпайсыздар. Ушуга деле маани бербей калдык. Жана сиз эң туура айтып атасыз, бизди карап тигилер да мамиле кылат да. Анан баарысы ошого деле көңүл бурбай, бүт туюк калпак кийип алды азыр. Баары туюк калпак кийип кетишти да. Эки жагы жырык калпак кийбей калышты да. Анан баары бирөө айтат, мындай үстүн чокуп алыптыр мындай кылып. Анын эмне тиги үстүн чокуп койгонсуң, формасы ошондой. Формасы андай эмес. Бул баатырыбыз өлүп турат деген кеп. Ошондо мындай төбөсүн чокуп койчу. Бул чамгарагыбыз түшүп турат деген кеп. Ошо кезде бирөө кол салчу эмес. Булардын баатыры өлүп калыптыр деп. Ушундай бир жөнөкөй эле болбогон нерсе көрүнгөнү менен бул улуттун өтө негиздөөчү бир баш кийим деген бийик нерсе да. Дагы бир суроо бар экен угуп коелу. Телекөрүүчүсү Леви жанып калбасын. Саламатсызбы? Сизди угуп атабыз. Айта бериңиз. Мен телевизорден кайрылгым келди эле. Суроом бар. Мен Жалал Абад шаарынан. Айтыңыз. Май суу шаарынанмын, Жалал Абад облусунун. Сиздерге бере турган суроом мактакалдар, муну азатка көтөрүп аткан сурооңузда баалуулуктарды айтып атасыздар кыргыздардын. Ушуну жаш мектеп тарбиядан баштаса, кийинки билим алгандарга жашында билим алып калса кийин ошону колдоно беле деген ойда. Анткени биз орус тилинде окуганбыз, ошо малдагы орустун тарыхы бүтүн бар көңүлүбүздө. Ошону сурагым келет эле, кандай баалайсыз? Мектептен баштасак, бул күйүп пышкандагы сөз. Балдар кандай жакшы тарбия алса деген кеп да. Баланы эң ир алды үйдө эне ата тарбиялаш керек. Мектепке барганча бала тарбия көрбөсө, анан каяка барат? 7-8 жыл талага кетет. Же болбосо көп айтылат, бала бакчага баштап тарбиялаш керек дейт. Негизги уюткусун тарбияны энеден, атадан башталат. Эненин өзүнчө тарбия жолу болот, атанын өзүнчө тарбия жолу болот. Ошолорду бала боюна сиңирип жүрүп отуруп, анан бала бакчага барганда дагы ар жерден оңой тарбиялат. Мектептен мектептин тарбия таалими болот. Таалими болот көбүнчө. Билим жагынан. Билим бериш керек. Анан эми чын-чынына келгенде ушу кийинки бир 30 чакты жылдан бери догурулмайбыз көп да. Мектебимди тарбиялабайт. Бала бакчамды тарбиялабайт. Ошого ишенип алып, балдарын таштап коюп башка жака нан издеп кетип атпайбы? Эмне балая болуп атат? Туура. Мына илгери кыргыз азыркы учурдан дагы оор жоксулук учурда жашады. Согуш учурунда, согуштан кийин канча жыл өтө оор болду. Колхозду иштечү. Мына биз иштедик. Эне атабызга жардам берип. Эмгек күн деген болчу. Эмгек күн берчи эмес. Бекер иштечүбүз. Дагы телефон чалып бар экен. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Эфирде айта бериңиз. Мен ушул жал айылынан болобуз. Сурообуз бар эле. Айтыңыз. Бул кыргыз элинин могу баалуулуктарын көтөрүш керек. Могу Түрк элинде азыр ошол жакты биздин кыргыз баатыры жана Эртургулдук кино болуп атат. Ошол кыргыз баатыр жөнүндө болгон окуялар. Ал жөнүндө мисалы эч кандай эме көтөрүлбөйт да.
ошол эмени бир аял тартыптыр, түрк аял. Ошого ыраазычылыкты билгизип, мындай кыргыздардын эмесин көтөрүп атат деп эч кандай эме болбойт да. Патриотизм балдарга кыргыз элинин мурунку могу Касар деңизинде ханды кыргыз ээ болгон ошол жөнүндө эч кандай көтөрүлбөйт да. Эмне үчүн? Ошо биздин баалуулуктар Эми буга мындай да. Эң туура сөз бул. Мисалы үчүн мен деле ушул кийинки биздин балдар азыр Корейлердин, Кытайлардын, Япондордун, башка элдин мультфильмин көрүп чоңоюп атыр да. Болуп эми кино тарта албайбыз бүгүн, каражат аз, мамлекет алысыраак болуп турат. Бирок Такай жакшы болбогондой, Такай жаман болбойт, будан да чыгарбыз. Бирок мен бир 2 жылдан бери жүгүрдүм да, ушу бизнесмендерге барып жүгүрдүм. Жанагы Амангелди Бекбалаев жазбадыбы? Балам бер Гундардын ханы, Ульдин Гундардын ханы, Атилла Гундардын ханы деген 4 китепти окуп чыктым. Ошо 4 китепти 4 жыл окуп чыктым. Аны ошо боюнча жүгүрдүм мен, бир сурадым, жана аниматорлордон сурасам, мультфильм тарткандардан бир $500,000 мындай өзүнүн категориялары болот экен, алардын да жана сүрөт кылып тарткан кыймылга келтирип жасай алабыз деди да. Аны ойлодум да, кино кылып тарта албасак дагы ошо Гундар жөнүндө киноду мультфильм кылып тартып, балдарыбызга тарбияласак, 90-жылдан кийин айтып атпайбыз, жанагындай болду да, мектепке таяп коюлуп, ар кимибиз ар качакка кетип калып, балдар тарбиясы жок калды деп атпайбызбы? Ошондо баа жеке тарбиялай албайбыз, бир муунду тарбиялай алат элек да. Ошону туура тартып, ошо Гундардын Европа тегиздиктерине барып, ошол жана сиз айткандай ошол жерден көрсөтүш керек да, кийинди каада салып үрүп ататты. Бизди мындай кылып берет да, Европа тегиздиктерине баскынчылык менен барды экен деп ойлойт да. Мен мына мөңгү менен иштегенден кийин аба ырайынын өзгөрүшү менен көп иштейм да. Ошо аба ырайынын өзгөрүүсүнүн негизинде кургакчылык болгондон ошол жерден көп эл, Гун деген бул жалаң эле кыргыз эмес, бул көп элдин немеси бириккен жери да. Ошолор жылып отуруп анан жетти да. Урум чек арасына чейин жетип, 2 урум биринчи жолу өмүрүндө ошол жерде неме төлөштү, салык төлөштү да. Ошол жака биздин чоң аталар маданиятты алып барды, шым кийгенди алып барды, жанагы көп маданиятты алып барып, ошол жерден тамак ичүүдүн дагы бул киши туура айтып атат. Биздин өзүбүздүн бир жакшы каада салттарыбыз бар да. Улуудан мурун кол салбоо, эртең менен турганда колду жуулуу, бет чайуу деген маданиятты алып бардык. Ошондуктан жок дегенде ошону тартсак деген бүгүн менде чоң жакшы мүдөө бар да. Эң жакшы мүдөө, бул жакшы мүдөө. Эстон Жакиевич. Мен улайымбы? Улайым. Азыр эми ушул менен дешип отуруп башка дагы маселелерибиз калып калбасын. Биз могорекинде эле жөнөкөй эле нерседен баштасак да. Жанагы тарбия үй бүлөдөн болуш керек дегенден. Үй бүлөдөн башталыш керек деп атасыз. Жакшы атанын баласы экенсиң, жакшы эненин кызы экенсиң деген сөз кайсы жолдордо кандай адамдарга айтылат? Машина алып берген, там салып берген, байлык топтоп берген ата энелерге. Жок, ал мындай да. Мына азыр ошо балдарды бузуп аткан ошо болду. Мен бул жөнүндө жаздым эле. Бул бала тарбиялайт десе бир кезде Америка жанагы жынсы шымын алып бергенди тарбиялап эсеп. Андан кийин мотоцикл алып берди. Андан кийин машина алып берди. Мына бул тарбия эмес. Кенедилердин үй бүлөсү жөнүндө бала тарбиялаган америкалык өлгөн Кенеди. Ошолордун бала тарбиялоосу Америкада деле бүт эле Американын балдары кайсы бир куракка келгенче машина айдатпайт экен. Анан мектепке багы барып келет да. Ал жанагы шаардык транспортко барышып келишине акча берет экен. Ошо мектепте жүргөндө кофе ичкенге тыйынын берет экен. Ашык бербейт экен. Анан бир жумада киного барасың деп, аны тыйынын берет экен. Эгер маселен 2 жолу киного барам десе, бала өзү иштеп табыш керек экен. Аны бирөөнү алдабаш керек экен, урдабаш керек экен. Маселен, аякта соода сатык кылган дүкөндүү кишилер көп. Ошо бош яшыгын ары бери жылдырып атса, сиз яшыгыңызды жылдырышып коеюн, сиз баланча сент бересизби мага? Мен киномо жетпей атат десе, бере коет экен, ошондой экен. Мына ушундай тарбия, мына Американы биз жаман көрөбүз го, сөгүп жатып калабыз. Ушундай нерсени окуп алып, мен
Aytым эле бизде тарбия. Мана Жашаганга тарбиялаш керек. Багып эмес, жашаганга тарбиялаш керек экен суроолор келмек коелду. Саламатсызбы, сиз түз эфирдесиз. Сурооңузду коюп жатабыз, айта бериңиз. Абдан көңүл коюу менен угатам. Абдан жакшы теманы көтөрүп жатасыздар. Мен дагы өзүмдүн оюмду айткым келет. Айтыңыз. Биздин элибиздин эң баалуулуктарын айтып атасыңар. Ошонун эң бир өзөгүнүн бири мен маназата деп түшүнөм. Эмне үчүн ушул маназатаны кыргыз элинин тарыхый инсан катары кабыл албай, жомок деп кабыл алып атабыз. Ушуга кандай карайсыздар? Жок, эми жомок деп кабыл алган жокпуз. Манасатанын баарыбыз ыйык тутабыз. Бул биздин эми туу чокубуз окшойт деп. Маны мисалы үчүн бизде деген чоң кыргыз элинде Манасата, андан кийин нече баатырлар, ушу Алматай башты ичинде Манасты отуруп аткан манасчылар, мынакей калем менен аалам чийген Чыңгыз Төрөкуловго окшогон кишилер бул биздин ошо жеткен чокуларыбыз. Алар менен биз сыймыктанабыз. Аны жайылтышыбыз керек. Эми Кудай кааласа каражат болсо Манас деле тартыкыбыз бар, бирок ал деле келип каражатка такалып калып атпайбы. Ушул жөнүндө мына кыргыз байыркы элекең азыр талаш жок, Ооба, талаш жок. 2200 жылдыгын майрамдайбыз десе, биздин кыргыздардын арасынан деле чалкашынан кеткендер болгон. Кантип эле ошончо жыл. Азыр андан алыс экенибиз белгилүү. Бул мен муну дагы көп жолу айттым. Айтып келатам. Тиги өзүнүн байымчы менен кээде койчу көп айтпашы дейт. Бул мындай да, эмне үчүн кыргыз өзүн өзү сактап келди. Ошол жөнүндө. Өзүн өзү сактап, мына бүгүнкү жерде. Кыргыз көрөкат байлыгын жыйнаган эмес. Көрөкат байлыгын жыйнаган. Руханий байлык жыйнаган. Жанагы эле Манасты, Комузду, Чоор, жанагы сайма чүймелер бул руханий байлык. Руханий байлыгын чогултуп. Ал эми руханий байлыкка көңүл бурбай, көрөкат байлыгын чогулткан килтейген өлкөлөр жок болуп кетти. Сирия мамлекети, Кет деген мамлекет. Себеби булар көрөкат байлыгын. Ал эми көрөкат байлыгын чогулткан жерде дүйнөкөрлүк күчтүү болот. Дүйнөкөрлүк күчтүү элде ынтымак болбойт. Ынтымак жок эл бытырап жоголот. Биз азыр эмнеден коркушубуз керек? Ушундан сакташ. Тыйын чакан курулуш керек экен да. Мына мындан бүгүнкү күндө ушундан сактанышыбыз керек. Биз мына байчым эми тиги дүйнөкөр десең бир топ таарынат дейт. Таарынса намыздансын. Дагы айтам, кыргыз эч качан байлыгы менен мактанган эмес. Байлыгын колунан келгендер бирөөлөргө жардам кылган. Берген сен ушуну мал кылып ал, тукумдатып ал деген. Топорлор болгон. Мына менин доорумда бала кезимде деле мал берсе, тукумун көбөйтүп ал десе, ошону бага албагандар да болгон. Топорлор дейт ал. Бар окуттун аягына. Жок. Ал мал багыш үчүн да, жер багыш үчүн дагы эмгектениш керек. Күндөп түндөп эмгектениш керек. Анан ошондо эмгектин рахаты да болот. Мына кыргызды кыргыз кылып келген ошо кыргыздын өзүнүн акылы жанагындай тереңге жеткен. Көрөкат байлыгын эмес, руханий байлык чагылтуу. Дарыктан чыгып кетти, башкаруудан чыгып кетти деген кандай учурларды айтылат ушу. Дарыктан ашып кетти. Биз азыр жанагы кыргыздыгын аныктап келген жанагы баалуу салт санаасы жөнүндө айтып атабыз. Жанагындай 12 машина сатып берип, асман тирегени үйдөн үй алып берип, бирок ошол бала кыргыз болуп калгандан жийиркенип, кыргыз болуп калгандан уялып чоңойгону коркунучтуу болуп атпайбы? Ошондой эмес. Кыргыз болгонуна сыймыктанып чоңоюш эмне кылыш керек? Биз эми эң биринчи мындай кылышыбыз керек. Мына бүгүн туура айтып атасыз. Бул киши өтө туура айтты да. Биз эч качан ушу тыйын чакка чыккан бир балага калдык да, тыйын чакка кызыгып дүйнө курдук. Анан экинчиден бул маалымат булактары көбөйгөндөн кийин да ушундай өттүк да. Азыр көп кол эмне деген гана телевидениени көрбөйбүз да. Анан сиз айтып аткандай, мындан чыгыш үчүн эмне кылышыбыз керек?
кайра эле келип маданиятыбызды көтөрүшүбүз керек, каада салтыбызды ордуна коюшубуз керек, өзүбүздүн жагымдуу жагыбызды көрсөтө алышыбыз керек. Мисалы үчүн мен азыр бүгүнкү күнү айтып атам, мына биз бүгүнкү жана сиз туура айтып атпайсызбы, малын чоңойто албаган киши болгон деп. Топор деп койчубуз. Бирөө чатак чыгарат экен да, жылда эле ханына. Мен мага азаттык бер, мен өзүмчө жашайын деп. Анан бир 10 кой, анан бир жылкы бир уй берип, кетирип берип, жыргап жүрсө, бир күнү келсе улагат отурат, көзүн жылтырат. Эмне болду? Жамандын кылары бышыкта жеп алганда, мен кул эле болуп жашайынчы, мен башкача жашай албайт экенмин дегендей негизде биз чото өзүбүзчө оокат кылгыбыз келбей эле тет жакта жалтактап карап эле ошолорго кийине болуп жашагыбыз келип атат. Башка жакты үйрөнгөн, башкалар бат туураган суроо бар екен. Суроо бар екен, угуп коелу. Саламатсызбы? Сурооңузду бере бериңиз. Сиз түз эфирдесиз. Биз агалар индер жалдан болобуз. Айтыңыз. Мен жана аялдын айтып кетпеди, ошол сөзгө кошулам. Баягы манасты жомок кылып жомок эмес. Мисалы манастын азыр эмеси жана алтындан тыйындары Египеттен, Сириядан табылып атат сүрөтү менен. Манастын өзүнүн ушул убакка жери мынакей эч ким бара элек. Кавказда, Кыргызстандан 5 эсе чоң жер до сих пор аты Манас. Анан Касар деңизинде жана айтып кеттим, Касар деңизинен ошол жерде кыргыздар как пограничник ошол турган да, арабтар менен кармашып кое бербей. Эч ким ал жөнүндө айтпайт. Манастын сөөгү табылгандай болду. Баягыда 3 метровый сөök табылды Абхазия менен Грузиянын ортосунан. Мен звонт этпеген жерим калган жок. Ошону археологдорду жиберип, мындай текшерип, ДНК-сын эмесин текшерип, жөн эле Манас деп айта беришет экен. А бирок ошого бир тыйын бөлгөн жок. Өкмөткө да звонт еттим, бүт жака звонт еттим. Кыргыздын историясы ошол жакта да. Касар теңизи. Байке, Манас жомок эле эмес. Манаста кыргыздын өткөн доордон берки тарыхы бар. Эң чоң орунда элейт. Башкысы. Эң чоң орунда. Ошо анда салты бар, санасы бар, ырым-жырымы бар, кубанычы бар, кайгысы бар, күйүтү бар, сүйүнүчү бар, согушу бар, тынчтыгы бар дегендей. Өзүн өзү коргой билген, жеңилип калган учуру болгон, жеңген учуру болгон. Ушунун бар алыш бериш бар. Мунун бар башка элдер менен мамилеси болгон. Ошону менен бирге бу философиясын күчтүү кылып жеткириш үчүн мистиканы кошкон. Бул ансыз, мына азыр күчөтүш үчүн. Бу азыркы доордогу жазуучулар деле кошот. Мына Булгаков кошкон, жана Маркес деген, мына Чигем деле кошуп атат. Мына ушунун бардыгы бул чыгарманын күчүн көтөрүш үчүн. Ушундай болот. Анан эгерде Манасты муну жомок эле деп койсок, анан түшүнбөй өстүк болот да. Түшүнбөй анан өзүбүз кемсинткендик. Мына Илиада Одиссея деген гректердин эпосу. Бул учурунда бүт Европа элине тарап кеткен да. Тараткан. Ошон үчүн бул Илиада Одиссея Европа мамлекеттеринин цивилизациясынын негизи болуп калган. Ал эми Манас учурунда андай жайыла албай калды да. Эгер жайылып кетсе. Мен муну тиги эпостор, бул эпостор менен Манас салыштырган үчүн айтып атам да. Ушунда кенен жайылса Илиада десе, Манас бүткүл Борбор Азия элдеринин цивилизациясынын негизи болуп калды. Да, түрк элдеринин жайылды. Мына ушул философия, ушул ой, ушул көркөмдүк Манас эпосубузда бар. Биз өзүбүздүн жанагы биз айтып аткандай баалуулуктар бул орусча деп так айтып ийдик. Ошолорго маани бербей, ушу дарыптан чыгып кеткенибизден көп нерселерибиз туура атканчыкыбыз туура тийбей аткан чыгар. Мындай да. Өңү түсүбүздү жоготкондон, ийменибиз тартынуу, уялуу дегендерден. Жанагы эле башынан айтылган төрөлгөндөн о дүйнөгө кеткенге чейинки салтыбызды жакшы билсек, салттарыбызды. Ошондо
biz мындай бүт жашообузду көркөмдөп, шөкөттөп жүрүп отурабыз. Аны билбей кашайып атпайбыз. Ошондой болот. Бүгүн кыргыз болуп төрөлүп, орус болуп жашап, мусулман болуп өлүп атабыз, жана кыргызчылыгыбызды жоготуп атканыбыз ошо болуп атат. Бат ээрчип, бат үйрөнүп, бир нерселерди, мисалы ошону өмүрдүн максаты кылып алгандыгыбыз ошондо өзүбүзгө балтоо тийип атат окшойт. Балтоо тийип. Эми азыр мына аянтка гейлер чыгып атат. Бизге ушундай эркиндик, тигиндей, мындай деген. Ошол бизден жанагы дарыптын кайсы рамкасына батат? Сиздин пикириңизче, коомдук иш Мен ушул кайсы рамкасына батарын билбейм. Ал Эс бир рамкага батпайт. ойда жүгүртпөптүрмүн. Батпайт эс бир Жиркеничти да карайсың. Жиркене турган жагын эле карайт кандай. Бизде болбосо керек. Бул малда болбогон нерсе го, мал андай кылып айткан. Уй менен койдун бир жүргөн болбойт. Жок, уй менен уй эркеги аял менен аял мамиле кылбайт. малантпайт. Малантпайт. Анан эми Кыргызга жиркеничти эле нерсе болсо керек. Ушундай болуш керек, э? Жиркеничтүү муну көп эле антеп айта берсе күчөйгүдөй. Күчөйт. Айтууга арзыбай турган. Айтууга арзыбай турган. Давылдатпаш керек. Жиркеничтүү көрүнүш. Жиркенин күчтүү. Бул закон, маселен, закон кабыл алыныш керек. Булар туура эмес иш чыгып, көчөгө чыгып ант минсе, жазалай турган закон болуш керек. Телефон чалып бар экен, ушул акыркы суроо болуп калат окшойт. Саламатсыздарбы? Айта бериңиз. Саламатсыздарбы? Айтыңыз. Саламатсыздарбы? Айтыңыз. Сурооңузду бере бериңиз, угуп атабыз. Саламатсыз, сиз эфирдесиз. Саламатсыздарбы? Мени угуп атасыздарбы? Угулуп атат, айта бериңиз. Мен мындай Бексултан аганыңга аябай жакшы тилектерди айткым келет. Анан мен Сүлүктүдөн чалып атам. Мен 52 жыл кыргыз тил адабият окуткан мугалиммин да. Мына азыркы темаңар аябай менин жүрөгүмдү ушунча 52 жылдан бери өйүп келатат, бирок бир жакшы нерсени мындай чыгара албай атабыз. Мен мугалим катары дагы чыгара албадым, эми кандидаттар тигилерди чыгардым го, бирок ушу баалуулукту сыйлаганды. Манас эми өзүнчө, манас эми аны эч нерсе менен алмаштырышканга болбойт, бирок мына биздин бир салт санаабызды түшүндүргөн адеп сабагы деп киргизип койгон. Бирок ал адеп сабагында андай нерселер жок да. Кимге сабак жетпесе берип коет. Ушундай нерселерди бир сиздердин колдон келеби биздин министрликке сунуш кылганга ушундай бир нерселерди баалуулукту, себеби бала бакча менен мектептен баштабаса ал баалуулукту биз министрликтен эч качан баштай албайбыз дейм да. Баягы министрде орусча сүйлөй, кыргызча сүйлөй албаган биздин жанагы чиновниктерден деген маселени айткым келет. Туура айтып атасыз. Муну жакында Маданият министрлиги уюштуруптур, ушу нарк населдер боюнча. Ошондо кереш болду, ошондо дагы айттык оюбузду. Мен жана башында айтпадымбы? Туулгандан о дүйнөгө кеткенге чейинки бүт салтыбызды жакшынакай кенен-кесири кылып, түшүнүктүү кылып, жеткиликтүү кылып, укулуктуу кылып китеп кылып чыгарыш керек. Эң туура айтасыз. Китеп кылып чыгарыш керек. Муга тиражын көбүрөөк кылыш керек. Баягы 500, 1000 тираж деген беле менен эмес. Көп кылыш керек. Көп кылыш керек да. Муну жатагалы эле окуйт. Балдар деле окуйт. Бул балдарды анан жанагы түшүнбөй аткан эне атаны көп деле күнөөлөшкө болбой атат. Аларга жетпей атат да. Жетсе. Анан алар өздөрү оң иш жасайт эле да. Мусулманчылык ал өзүнчө кеп, алхамдулилlah мусулманбыз. Бирок жана небелердин Тора деген китеби бар да, ошол сыяктуу эле кыргыз элине бул киши айткандай өлгөндөн төрөлгөнгө чейин эрежесин толук камтыган бир жакшы китеп чыгарыш керек. Бул китеп ар бир үйдө бул столдун китеби болуш керек. Ар бир окуш керек да муну. Кыргыз болуп жүрүш. Жок, муну ушундай китептин колуна карматпасак болбой калды. Бүгүнкү күн өтө талап болбой калды. Мана жөн эле азыр эне атаны сыйлоо деген жок калды. Байлыгы бар эле уул кыздары, эне атасын картаңдар жетимканасына өткөрүп салып атпайбы? Тажап атат эне атадан. Качан кыргыз эне атадан тажады эле. Жана ыймандуулук деген ушул да, сен айтып атасың. Ийменүүнү эң башкысы бала атадан, ата баладан, энеден кыз, кыздан эне ийменүүнү, коомдон ийменүүнү,
тартынууну коюят деп бир нерселерди каалап турса да жасабай коюуну баягы жок кылып салганыбыз үчүн кээде бир иштерибиз оңунан чыкпай атат деп атам. Кыстырмак кичине. Аягына чыгып калды кыска. Немеде жанагы немеден Карл Маркстын туура айткан экен да, жиркени бердик жаратат деп. Мына бүгүнкү болуп атпайбы бул жакта? Чын түрмөдөн чыгыш алып кыйын болуп аткандар илгери түрмөдөн келген киши биринчи дал түрмөдөн чыкты деп коорунуп жүрчү да, азыр дүйүндү түрмөдөн жиптеп келишип алып төргө отурушуп алып атпайбы? Анан кийин Чоң рахмат Рүстем Баатыр, Бексултан аке, сиздерге бүгүн келип өкүнүчтүүсү убакыттын тардыгында жакшы сөзгө, жакшы отурушка убакыт дайыма тардык кылат. Келип өзүңүздөрдүн бир козголгон маселе боюнча ойлоруңуздарды айтып бергениңизге, элдин көңүлүнө аз болсо да кичинекей бир нерсени сүртүп жугусуп кеткениңиздер үчүн чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер учур маселесинин кезектеги чыгарылышын көрдүңүздөр. Жан дилиңиздер менен суроо берип көрсөтүүгө кайдыгерлик эмес болгонуңуздарды көрсөткөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кайрадан ушундай ыр маектерде жолугушканча сак саламатта болуңуздар. Баарыңыздарга ыйман каалайм.